Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз телефондон Google формада онлайн тест түзүү боюнча болмокчу. Телефондон Google формада иштөө үчүн Google Chrome'да ачабыз. Google Chrome'да ачкандан кийин бул жерге издөөчү жолчого Google форма деп жазабыз. Орусча эле жазсак да боло берет. Мына Google форма деп жазып туруп, перейти деген бассак, бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден Google форму бесплатно создавайте собственные онлайн вопросы дегенди тандайбыз. Ушуну тандаганыбызда бизде төмөнкүдөй бет ачылат дагы. Бул жерден открыть Google форму дегенди тандап басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде новая форма деген жерге тесттин аталышын жазабыз. Описание деген жерге түшүндүрмө жазсак болот. Вопрос без заголовок деген жерге суроолорду жазабыз. Анда эмесе жазып баштайлы. Новая форма дегенди басабыз. Басып туруп, бул жерге математика тест деп жазсак болот. Описанияга түшүндүрмөсүн жазып койсок болот. Мисалы, тестти 7 май саат 11:00 чейин тапшырсаңар болот деп коелу. Тапшырсаңар болот. Андан кийин вопрос без заголовок деген жерди басабыз. Бул жерге суроо жазабыз. Окуучунун аты жөнү деп коелу. Окуучунун аты жөнү. Себеби окуучу бул жерге өзүнүн аты жөнүн киргизүү керек. Окуучу бул жерге өзүнүн аты жөнүн жазып киргизүү үчүн биз бул жерден вариант мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал үчүн один из списка деген жерди басып өзгөртүшүбүз керек. Ушул жерди басабыз. Бассак төмөнкүдөй варианттар чыгат. Бул жерге окуучу маалымат жазып киргизүү үчүн текст строка дегенди басабыз. Текст строка дегенди бассак, демек бир эле жол сап ответ жооп жазганга мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бул жерден обязательный вопрос дегенди жандырып коебуз. Себеби окуучу сөзсүз түрдө аты жөнүн жазып киргизүү керек. Окуучу аты жөнүн жазып киргизбесе, кийинки аракеттерге өтпөйт. Андан кийин кийинки суроону жазуу үчүн бул жерден плюс белгини басабыз. Плюс белгини басып туруп, бул жерге дагы суроо жазабыз. Мисалы, окуган классы деп коелу. Окуган классын дагы сөзсүз түрдө жазып киргизүү керек. Бул жака каалагандай суроолорду койсок болот. Мисалы, башка суроолорду деле койсок болот. Андан кийин бул жерден один из списка деген жерди басабыз. Басып туруп, бул жерден текст строка дегенди тандайбыз. Бул жерден басабыз дагы, текст строка дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден обязательный вопрос дегенди жандырып коебуз. Андан кийин бул суроолорду разделдерге бөлсөк болот. Мисалы, биринчи раздел жалаң маалымат жөнүндө болсо, экинчи раздел тесттин суроолору жөнүндө боло турган болсо, анда бул жерден разделге бөлүш үчүн ушул белгини басабыз. Бассак ушундай болуп разделге бөлүнөт. Мына новый раздел деп. Бул жерде атыны өзгөртүү үчүн ушул жерди басабыз. Бассак ушундай болуп белгиленет. Бул жерге мисалы суроолор деп жазып койсок болот. Экинчи разделибиз жалаң тесттин суроолору болот ошондо. Бул жака суроолорду кошуу үчүн бул жерден плюс белгини басабыз. Плюс белгини бассак, вопрос деген жерде курсор пайда болот. Ушул жерге суроону жазабыз. Мисалы, амалды аткаргыла. Амалды аткаргыла деп жазабыз дагы. Бул жака амал жазабыз. Мисалы, мен жеңилирээк эле амал жазып коеюн. Мисалы, 5 × 8 барабар деп коеюн. Андан кийин бул суроодо бир канча варианттар болушу мүмкүн. Ошол варианттардын ичинен бирөөсү гана туура болуш керек. Ал ошондой варианттар болгондо бул жерде один
из списка боюнча калат. Себеби ошол тизменин ичинен бирөөсү гана туура. Бул жерде вариант жазуу үчүн вариант деген жерди басабыз. Вариант кошуу үчүн добавить вариант или деген жерди басабыз. Ушу жерди басып туруп бул жерге мисалы -3, добавить вариант или деген жерди бассак экинчи вариант чыгат. Бул жерге 3. Дагы ошо жерди бассак үчүнчү вариант чыгат. Бул жерге 13 деп коелу. Андан кийин бул суроодо туура жоопту белгилөө үчүн жана туура жоопко балл берүү үчүн бул жерде 3 чекит басабыз. Жогору жакта 3 чекит бассак ушундай меню чыгат. Бул жерден настройки дегенди басабыз. Настройки деген басканыбызда ушундай настройка чыгат. Биринчи общее окуучу тестке бир эле жолу катталып, бир эле жолу тапшыруу үчүн бул жерде биз отправлять форму не более одного раза деген жерге петичка коюп коюшубуз керек. Ушул жерге петичка коюп койсок, окуучу тестке кайра кире албай калат. Демек, кайра кирип тест тапшырганга мүмкүнчүлүк болбойт. Ушул жерге петичка коебуз. Андан кийин бул жакта изменять ответы после отправки формы респонденты могут дейт. Эгер ушул жерге петичка коюп кое турган болсок, окуучу тестти тапшырып жөнөткөндөн кийин кайра жообун оңдоп койсо дагы болот. Эгерде посмотреть другие ответы исходной диаграммы дегенге петичка койсок, анда тест тапшыруучу башка жоопторду, иштерди дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жерлерге петичка койбойбуз. Андан кийин бул жерден ушул стрелканы бассак, кийинки бөлүмдөрү чыгат. Мына бул жерден тести дегенди тандайбыз. Тести дегенди тандасак ушундай болуп чыгат. Бул жерден тест дегенди жандырабыз. Тест дегенди жандырсак, бул жактан ушундай болуп тесттин параметрлери чыгат. Бул жерде показать оценку сразу после отправки формы деген жерге петичка койсок, окуучу тестти иштеп жөнөтүш менен өзүнүн баасын көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жерге петичка койсок, туура эмес жоопторун көрө алат. Бул жерге петичка койсок, туура белгилеген жоопторун дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жерге петичка койсок, өзүнүн алган баллын көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Биз бул жерден туура эмес жооп жана туура жооптогу петичкаларды алып коебуз. Ошондо окуучу кайсы суроого туура жооп берди, кайсы суроого туура эмес жооп берди көрө албайт. Себеби башка окуучуларга айтып коюуга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондон кийин бул жерден сохранить дегенди басып сактайбыз. Басканыбызда суроолор бөлүмүнө кайра кайтып барат. Эми бул жака кийинки суроону жазуу үчүн плюс белгини кайра басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Кийинки сурообуз бир эле суроодун бир канча жооптору туура болушу мүмкүн. Ошондой суроо жазып көрөлү. Бул жерге мисалы 2 көбөйтүү 4/1 деп жазып көрөлү. 2 көбөйтүү 4/1. Бул жерден один из списка деген жерди басабыз. Бассак ушундай варианттар чыгат. Бул жерден биз несколько из списка дегенди тандайбыз. Себеби ушул списканын ичинен бир канчасы туура болушу мүмкүн. Вариант 1 деген жерди басабыз. Басып вариантты жазабыз. Мисалы бул жерге 2/1 деп жазсак, кийинки вариантты кошуу үчүн добавить вариант или деген жерди басабыз. Бул жерге 2 деп жазалы. Кийинки вариантты кошуу үчүн дагы ошол жерди басабыз. Бассак үчүнчү вариант чыгат. Бул жерге 0,5 деп жазалы. Андан кийин бул жерде туура жоопту белгилөө үчүн жана туура жоопко балл берүү үчүн бул жерден ушу белгини басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде мисалы биринчи жооп туура, үчүнчү жооп туура. Андан кийин бул жерде басып туруп балл беребиз. Ушул жерди басып, мисалы бул жерге 2 балл койсок, мына 2 балл болду. Андан кийин бул жерден готово дегенди басабыз. Даяр болду. Биз жана биринчи суроого туура жоопторду белгилебеппиз. Ал үчүн кайра
birinci жоопко барып ушул жерди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден ушул белгини басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде туура жооп -3 мына белгиледик. Андан кийин бал берүү үчүн ушул жерди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. 1 бал берели бул суроого. Андан кийин бул жерден готово дегенди басабыз. Мына даяр болду. Андан кийинки суроону жазуу үчүн кайра плюс белгини басабыз. Плюс белгини бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерге төмөнкүдөй суроо жазалы. Алгебралык теңдеменин аныктамасын айтып бергиле дейин. Окуучу бул жерге ошол теңдеменин, алгебралык теңдеменин аныктамасын жазып киргизүү керек. Ал үчүн биз ушул жерден один из списка деген жерди басабыз. Бассак ушундай болуп варианттар чыгат. Бул жерден окуучу өзүнүн ой пикирин жазып киргизүү үчүн текст абзац дегенди басабыз. Эмне себептен текст абзац дегенди тандап атабыз? Текст абзац дегенди тандасак, окуучу бир канча абзац текст жазганга мүмкүнчүлүк болот. Эгерде текст строка дегенди тандай турган болсок, анда бир эле жолчо жазганга мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошондуктан текст абзац дегенди тандап коебуз. Мына окуучу бул жака өзүнүн ой пикирин жазат. Биз бул жерге эч кандай бал бербейбиз, себеби ар бир окуучу ар кандай жазышы мүмкүн. Биз ошол окуучулардын ой пикирлерин окуп туруп, жазылыш деңгээлине жараша өзүбүздүн баабызды беребиз. Андан кийинки суроону жазуу үчүн бул жерден кайра плюс белгини басабыз. Плюс белгини бассак ушундай болуп чыгат. Бул жака төмөнкүдөй суроо жазалы. Мисалы, мындай суроо жазалы. X квадрат кемитүү 2x кемитүү 3 барабар 0 деп туруп теңдемени чыгаргыла деп коелу. Теңдемени чыгаргыла. Окуучу бул теңдемени баракка чыгарып туруп, сүрөткө тартып же видеого тартып бул жака жүктөсө болот. Ал үчүн биз ошондой мүмкүнчүлүктү берүү үчүн биз бул жерден один из списка дегенди басабыз. Бассак бизге төмөнкүдөй варианттар чыгат. Бул жерден окуучу ошол ишти тартып бул жака жүктөө үчүн загрузка файлов дегенди тандайбыз. Загрузка файлов дегенди тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден далее дегенди басабыз. Далее дегенди басканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерден разрешит только определенные типы файлов деген жерди жандырабыз. Ушул жерди жандырабыз. Жандырсак ушундай болуп чыгат. Бул жерден бардыгына птичка коюп чыгабыз. Бардыгына птичка коюп чыксак, бул жерде демек таблица түрүндө, PDF формат түрүндө, видео түрүндө, презентация түрүндө, сүрөт түрүндө, аудио түрүндө жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бул жерден максимальное количество файлов деген жерди өзгөртүп койсок болот. Мисалы, бул жерде 1 десек, анда окуучу бир гана файл жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ушул жерди басып туруп 5 деп кое турган болсок, окуучу бул жака 5 файл жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бул жерде максимальный размер файла деген жерди өзгөртүп койсок болот. 10 мегабайт деп турса, демек
10 мегабайтка чейинки файлды гана жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Биз ушул жерди басып туруп, мисалы 1 гигабайт деп койсок, 1 гигабайтка чейинки маалыматты жүктөй алат. Бирок бул жерде кызыл жазуу пайда болуп калды. Себеби 1 гигабайттык файл көлөмдөн ашып кетип атат. Ошондуктан биз бул жерден изменить дегенди басып туруп, дисктин көлөмүн чоңураак өзгөртүп койсок болот. Изменить дегенди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден ушу жерди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден 100 гигабайт деген тандап койсок болот. Андан кийин жогору жактан сохранить дегенди басып коебуз. Мына сохранить дегенди бассак ушундай болуп чыкты. Андан кийин бул жерге дагы суроо кошо турган болсок, плюс белгини басабыз. Ушундай болуп чыгат. Эми бул жерде төмөнкүдөй суроо болсун. Суроолор суроолордун негизинде дейин. Суроолордун негизинде өтүлгөн темалар канчалык деңгээлде эсиңерге түштү деп коелу. Эсиңерге түштү. Мына демек, окуучулар өздөрүн эске тутуусун баалаш керек. Шкала боюнча, мисалы 1ден 5ке чейинки шкала боюнча, 1ден 10го чейинки шкала боюнча бааласа болот. Ал үчүн шкала боюнча баалоону киргизүү үчүн бул жерден один из списка дегенди басабыз. Бассак ушундай варианттар чыгат. Төмөн жакка түшсөк, бул жерде шкала деген бар. Ушул шкала дегенди тандасак ушундай болуп чыгат. Бул жерде азыр мына 1ден 5ке чейинки шкала боюнча баалайт. Эгерде өзгөртө турган болсок, ушул жерде 5 дегенди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде мисалы 10ду тандай турган болсок, анда 1ден 10го чейинки шкала боюнча баалашат. Мисалы өздөрүнүн эске тутуусун кээ бирөө 1 деши мүмкүн, кээ бирөө 4 деп баалашы мүмкүн. Ушундай кылып өзгөртсөк болот. Бул жерден 5 дегенди тандап коеюн. Мына андан кийин бул жерде бардык суроолор жазылып болду. Эми бул жака тесттин профилине сүрөт кошуп койсок дагы болот. Мисалы тесттин профилине сүрөт кошуу үчүн бул жерден ушул белгини бассак болот. Ушул белгини бассак ушундай болуп чыгат. Мына бул жерден темасын өзгөртүп койсок болот. Бул жерден фонду өзгөртүп койсок болот. Бул жактан шрифттин стилин өзгөртсөк болот. Бул жактан сүрөт кошсок болот. Ушул жерден выбрать изображение деген басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде мына темалар, ар кандай темалар турат. Эгерде өзүбүз сүрөт кошо турган болсок, добавить деген басабыз. Эгерде интернеттен издей турган болсок, фото деген басабыз. Биз азыр ушул жерде эмне темадан тандап коелу. Мисалы, китептин сүрөтүн тандоо үчүн ушуну басабыз. Ушуну бассак төмөн жактан ушундай болуп чыгат. Бул жерден вставка деген басабыз. Вставка деген бассак, бул жака сүрөт жүктөлөт. Мына бул жерге жүктөлдү. Жүктөлгөндөн кийин бул жактан применить дегенди басып коебуз. Применить деген бассак, мына тесттин профилине ушул сүрөт коюлуп калды. Андан кийин бул тесттин ссылкасын окуучуларга жөнөтүү үчүн бул жерден ушул белгини, отправить деген белгини басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде электронный почта аркылуу жөнөтсөк дагы болот. Мисалы электронный почта аркылуу жөнөтө турган болсок, бул жерге кому деген жерге ошол кимге жөнөтө турган болсок, ошол адамдын электрондук адресин жазышыбыз керек. Биз ссылка аркылуу жөнөткөнүбүз эле оң. Ссылканы көчүрүп туруп, WhatsApp'тагы группа аркылуу жөнөтүп койсок, бардык окуучулар ошол ссылка аркылуу тестке катталышып, тест тапшыра алышат. Ал үчүн биз ушул белгини басабыз. Ушул белгини бассак, бизге ушундай ссылка чыгат. Бирок бул ссылка аябай узун болгондуктан бул ссылканы кыскартып алуу керек. Кыскартып алуу үчүн бул жерде короткий URL деген жерге птичка койсок, бизге ушул ссылканы кыскартып берет. Бассак ушундай болуп кыскарды. Андан кийин бул ссылканы көчүрүү үчүн
копировать дегенди басабыз. Копировать дегенди бассак, мына бул ссылка буфер обменге убактылуу эске убактылуу сакталды. Андан кийин биз WhatsApp'ка кирип, ушул ссылканы окуучуларга жөнөтүп койсок болот. Ал үчүн бул жактан чыгабыз. Чыгуу үчүн бул жерде домой деген кнопканы басып туруп эле ортодогу чыгып туруп, WhatsApp'ка кирип туруп, ошол ссылканы окуучуларга жөнөтүп койсок болот. Мына WhatsApp'ка кирип, жаза турган жерде эле бир аз басып туруп кое берсек, ставить деген жазуу чыгат. Ушул ставить деген жазууну басып койсок, жанагы көчүрүлгөн ссылка ушу жерге коюлат. Андан кийин ушул ссылканы отправить деп окуучуларга жөнөтүп коебуз. Окуучулар ушул ссылка аркылуу кирип тесттен өтө алышат.